Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз алфавит. Кыргыз тилинде 36 тамга бар. Азыркы алфавитке орус алфавитинин 33 тамгасы киргизилип, Ö, Ü, Ң тамгалары менен толукталган. Бул тамгалар катышкан сөздөрдү окуйлу. Ö, өмүр, өлкө, Ü, үй, үн, Ң, миң, жаңы. Алфавиттеги Г, Ж, К тамгалары экиден тыбышты билдирет. Г, Г, Ж, Ж, К, К, Г, гана, Г, гүл, Ж, жер, Ж, журнал, К, көл, К, кол. Үндүү тыбыштар кыска жана созулма, жоон жана ичке болуп бөлүнөт. Үндүү тыбыштар: кыска үндүүлөр: А, Э, О, Ö, У, Ü, I, I. Созулма үндүүлөр: А, Э, О, Ö, У, Ü. Жоон үндүүлөр: А, И, О, У, А, О, У. Ичке үндүүлөр: Э, И, Ö, Ü, Э, Ö, Ü. Созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдүн айтылышына көңүл буруңуздар. А, саат. О, тоо. Ö, мөр. У, туу. Ü, күү. Жеек. Сөз кезеги үнсүздөргө келди. Үнсүздөр жумшак жана каткалаң болуп бөлүнөт. Жумшак үнсүздөр: Б, В, Г, Д, Ж, З, И, Л, М, Н, Ң, Р. Каткалаң үнсүздөр: К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Көрүшкөнчө.